чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан бардыгыбызды өзүңүз аяп, бизди куткарып алыш үчүн, биз үчүн сотко соттолуп, жазага тартылып, Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, бир гана өз ырайыңыз менен өз балдарыңыз кылып түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, ырайымыңыз үчүн миң мертебе ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Теңирдин каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөзүңүздү үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон бир мамилелешүүдө болгондугубуз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экендигиңизге ишенүү менен ар бир адамды өзүңүз жетектеп, ырайымдуу колуңуз менен бир болуп, ар бир адамга керектелүүчү ырайымыңызды мол кылып төгүп берүүңүздү дагы өтүнөбүз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар кыйынчылыктарга карабастан ар дайым ишеним жолунда өз ишенимин сактап келе жаткан бардык бир туугандарга ыйык рухтун жетеги менен, ырайымдын толуктугу менен чогуу болуп, көптөгөн адашкан адамдарга жакшы кабарды таркатуу менен сиздин чоң иштериңизди аткарышына жардам бериңиз. Дагы да куткарылууга ээ боло элек биздин жакындарыбыз, туугандарыбыз бардыгы жакынкы аралыкта куткарылууга ээ боло турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдына өтө аз убакыт калгандыгын биз билебиз. Ошол себептер менен мындан аркы жашообузду дайыма татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн, дайыма бизди үйрөтүп келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү, өз эркиңизди аткарып берүүңүздү суранабыз. Сиздин сөзүңүздү угуп, унутуп койбостон, ар бир уккан сөзүбүздү жүрөктөрүбүзгө катып, ар бир сөз биздин жашообузда, иш жүзүндө аткарылуусу менен сиздин алдыңызда ашкерелөөгө, уят кароого калбай тургандай бололу. Ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуңузду суранып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Биринчи Жакан. Жакандын жазган биринчи каты 3-бөлүмдө чогуу ачабыз. Биринчи Жакан китеби 3-бөлүм. Биринчи Жакан 3-бөлүм. Биринчи аяттан 3-аятка чейин окуйбуз. Биринчи Жакан 3-бөлүм 1-3 чейин окуйбуз. Карагылачы, Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн ата бизге кандай сүйүү көрсөттү. Бул дүйнө атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Сүйүктүүлөрүм, биз эми Кудайдын балдарыбыз. Бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Машаяк келгенде ага окшош болорубузду гана билебиз. Анткени анын кандай экенин көрөбүз. Машаяктан ушундай үмүт кылган адам Машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Ушуга чейин окуйбуз. Ызгардуу кыш мезгили бүтүп, эми жылыган жаз мезгили келди. Мурунку жумада мен Тежон шаарында семинар өткөрүп келдим. Тежон шаарында дагы өтө кооз жаратылышты көрдүм. Анткени Сеулга караганда ал жак бир аз кийинчерээк гүлдөдү. Бардыгын тегерек чекеде алчалар гүлдөгөн, бардык өсүмдүктөр өздөрүнүн тирүү экендигин жашылданып көрсөтүп турган мезгили. Бир мезгил өткөндөн кийин кайра дагы бир мезгилге өзгөрөт. Так эле ошондой эле Кудайдын аткарган иштерин карасак, ар бир убакытка, доорго жараша Кудай өз иштерин аткарат. Анан ал доор бүткөндөн кийин Кудайдын жаңы пландары ишке ашырылат. Биз машаякчылар башкага караганда Израиль эли байыркы келишимде Израиль элин гана башкарган эмес, Ыбрайымдан Израиль убактысында Кудайдын тандап алган эли. Андан кийин Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген күндөн тарта ырайым доору, бутпарастардын доору деп айтсак болот. Бирок ал доор дагы түбөлүккө созулбайт. Күндөрдүн бир күнүндө ал доордун дагы аягы келип чыгат. Ошол жерде кайгы башталарга чейин Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келет дагы. 7 жылдык кайгы бүткөндөн кийин Ыйса Машаяктын жерге келүүсү болот. Анан бул дүйнөнү соттойт. Бир сөз менен айтканда, дүйнөнүн акырында жашап жаткандыгыбыз өтө эле анык. Ыйса Машаяк биринчи жолу келген Ыйса Машаяк күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн, биздин күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алыш үчүн, түбөлүккө кечирим алып келиш үчүн келген. Анан асман падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабар бүт ааламга жеткенден кийин дүйнөнүн акыры келет деп айтылат. Кимде ким ошол кабарга ишенбеген болсо, ал адамды соттош үчүн келет. Ыйса Машаяктын келерине өтө эле аз убакыт калгандыгын биз жакшы билебиз. Жекшемби күндөрү Машаякчынын жогорудан төрөлгөн адамдын жашоосу жөнүндө биз айтып келе жатабыз. Куткарылган адамдын жашоосу, бир сөз менен айтканда, дүйнөдөн куткарылбаган адамдардан айырмаланып жашаган жашообузду айтат. Ыйса Машаяк Жакан 15-бөлүмдө айткандай, силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Жакан 17-бөлүмдө
Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалганга чейин ошол түнү узун бир мазмундагы сөздөрдү айтат. Ошол учурда айтат: мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес деп. Бул дүйнөгө таандык эмес болгондугубуз үчүн дүйнө бизди жөк көрөт. Ошондуктан Ыйса Машаяк дайыма биздин ишенимибизди сактаганга жардам бериңиз деп Кудайга кайрылып сыйынган. Кудайдын балдары катары жашашыбыз үчүн бул дүйнөдөгү адамдар бизди куугунтукташат, ар кандай кыйынчылыктарды жарашат. Бирок Кудай алдын ала ошол жөнүндө биз үчүн сыйынган эле. Ошол Ыйса Машаяктын аткарган сыйынуусу бир гана өзүнүн шакирттери үчүн гана эмес, болочоктогу куткарылган адамдар үчүн айтылган сыйынуусу эле. Биз сиздер менен жакшы билгендей, дүйнөнүн ырайымынын доорунда жашап жатабыз. Иерусалимден башталган жакшы кабары, батыштан башталган жакшы кабар азыр чыгышка дагы келип жетти. Чыгыш деген бизди билдирет. Чыгыштын эң акыркы жеринде биз жашап жаткан адамдар катары Кудайдын куткарылуусуна ээ болдук. Кудай белгилеп койгон дүйнөнүн акырында куткарылууга ээ болгон адамдар бизбиз. Матай 24-бөлүм 14-аятта жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет. Жакшы кабар сөзү дүйнө жүзүнө таркагандан кийин дүйнөнүн акыры келет. Же болбосо адам баласынын тарыхы аягына келип жетет. Кудай аткарып жаткан бардык иштерди Кудай бүт адамдарга көрсөтөт. Ишене тургандай кылып күбөлөндүрүүнү дагы көрсөткөн. Дүйнө жүзүнө жакшы кабар сөзү таркатылгандан кийин куткарылган адамдар, бейишке бара турган адамдар топтолгондон кийин куткарылбаган адамдар, аягына чейин жакшы кабардан баш тарткан адамдарды куткарыш, соттош үчүн келет. Ыйсанын биринчи жолку бул дүйнөгө келгенин дүйнөнүн башталышы деп айтылат, тарыхтын башталышы деп. Биз колдонгон жылдарды карасак, 2023-жыл каяктан пайда болду? Ыйса Машаяк келгенге чейин, же болбосо англисче BC, before Christ, биздин заманга чейин. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенден кийинки убакытты AD деп санашат. Анткени Ыйса Машаяк келген күндөн тарта Ана Домини деп айтылат. Дүйнө жүзүнө таркатылып келе жаткан жакшы кабар биз сиздер менен окуп жаткан азыркы ыйык китеп 3500 тилге которулган. Дээрлик эле бардык тилдерге которулду деп айтсак болот. Андын бардыгы биз дүйнөнүн акырында жашап жаткандыгыбыз чындык экендигин далилдейт. Ыйса Машаяк келердин астында боло турган белгилердин бардыгы аткарылып жатат. Ошол белгилердин бардыгын биздин көз алдыбызда болуп аткандыгын байкасак болот. Ыйса Машаяктын кайрадан келиши биз үчүн өтө эле маанилүү проблемалардын бири болуп саналат. Байыркы келишимди карасак, Ыйса Машаяк Израиль жерине келет. Күнөөсүз Ыйса бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алыш үчүн айкаш чыгачка кадалуу менен дүйнө жүзүндөгү бардык адамдардын күнөөсүн өз мойнуна ала тургандыгы жөнүндө пайгамбарчылык сөздөр айтылган эле. Байыркы келишимде пайгамбарчылык боюнча Ыйса Машаяк келет. Ыйса Машаяк жөнүндө айтылган сөздөрдүн бардыгы аткарылган. Эми жакшы кабар бүт дүйнө жүзүнө таратылат деп айтат, ал сөз дагы таркатылып келе жатат. Ыйса Машаяктын экинчи жолу бул дүйнөгө келе тургандыгы жөнүндө жаңы келишимде дагы, байыркы келишимде дагы көп сөздөр айтылат. Үзгүлтүксүз ошол сөздөрдүн бардыгы аткарылып келе жатат. Бул өтө эле маанилүү сөздөр.
Бирок адамдар бул сөздү укканда кантип эле бүгүнкү күнгө чейин келбеген Ыйса качан келмек эле деп ишенишпейт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин келеби билбейбиз деп, кантип эле биздин жашоодо келмек эле, биздин доордо келмек эле деп өздөрүнчө ишенбей бул дүйнөнүн жашоосуна берилип жашап келишет. Бирок Ыйса Машаяктын келери жөнүндө алдын ала пайгамбарчылыкта айтылган анын келишине белгилердин баардыгы ушунчалык так жазылгандагы баардыгы аткарылып келе жатат. Матай 24-бөлүмдө Ыйса Машаяктын шакирттери Ыйсадан кайрылып сурашат. Иерусалимдеги жайгашкан ибадаткананы көрсөтүп, ошо ибадаткананы көрсөтүп айтат, бул жерде таш үстүндө таш калбай баары кыйратылат деп. 46 жыл бою тургузулган ушул ибадаткана кантип эле таш үстүнө таш калбай кыйрап калмак эле деп шакирттери ишене алышкан эмес. Иерусалимдеги эң эле ыйык жер бул ибадаткана, Кудайга кызмат кыла турган жер эле. Анан талкаланат дегенде шакирттер өтө таң калышкан. Бирок ошол эле учурда Ыйса Машаяк тамаша айтпаганын билишкен. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Зайтун тоосунда отурганда шакирттери жанына келишет дагы андан мындайча суроолорду узата башташат. Качан бул Иерусалим кыйрайт? Андан сырткары сен айткан сөз боюнча келер убактыңды жана дүйнөнүн акыры келип калганын кандай белгилер аркылуу билсек болот деп сурашат. Эң эле маанилүү, эң эле кызыктырган 3 суроону беришет. Иерусалимдин кыйрашы, Ыйса Машаяктын кайрадан келиши жана дүйнөнүн акыры. Ыйса Машаяктын келеринин астында кандайча белгилер болуп өтөт? Ошол жөнүндө сурашкан эле. Ыйсанын шакирттери ушунчалык кызыгышкандагы таң калуу менен сурашат. Матай 24-бөлүмдө өтө кенен толук жазып айтып берет. Ошол акыркы белгилердин бирөөсү, ар кайсы белгилер айтылат. Алардын ичинен бирөөсүн атай турган болсок, тартипсиздиктин көбөйүшү аркылуу сүйүүнүн ысыгы кайтат деп айтылат. Дүйнөнүн акырында күнөө көбөйөт деп. Биз жакшы билгендей, азыркы учурда технология, илим, искусство тармагы өтө өнүгүп жаткан доордо жашап жатабыз. Өтө кыска мөөнөттүн ичинде баардыгы өнүгүп жатат. Биз сиздер менен жакшы билгендей, жасалма интеллект доору келип калды. Эми баардык нерселер биз элестете алгыс, оюбузга келбей турган окуя нерселер болуп өтөт. Анткени автоунаалар айдоочусу жок эле жүрө беришет. Же болбосо роботтор адамдар үчүн бүт кызмат кылган болот. Жада калса профессорлор дагы, врачтар дагы кереги жок. Өтө башкача бир искусство жолу менен адамдарга кызмат кыла турган доор келет деп. Адамдарга ушунчалык ыңгайлуулукту тартылай турган, бул жерде бейиш орнойт деп. Ушунчалык кооз, ушунчалык өнүккөн жер. Бул адамдын ою гана. Бирок технология, илим, искусствонун өнүгүшү менен андан дагы көп өнүккөн нерсе бул адамдын күнөөсү, билесиздерби? Башталыш 6-бөлүмдө топон суу болгонго чейин күнөө дүйнөнү каптаган. Анан Кудай дүйнөнү топон суу менен соттойм деп чечим чыгарат. Дүйнөнүн акырында кайра эле күнөө толгон болсо, топон сууга караганда азыркы учурда күнөө өтө көп. Кудайдын мыйзамына бирөө дагы баш ийген жок. Тартипсиздикти көбөйтүп жатышат. Азыркы учурда бир жыныстык катнаштагы үйлөнүүлөр
андай адамдарды ыйык жазууда айтылат таш бараңга алып өлтүрүш керек эле деп. Бирок азыркы биздин доордо аны менен адамдар мактанып келишет, же болбосо мыйзам түрүндө кабыл алууга көптөгөн аракеттер жумшалып келе жатат, же болбосо аборт кылуу эч бир күнөө эмес деп адамдар ойлошот. Кудайдын берген мыйзамын адамдар өздөрү каалагандай бузуп, тартипсиздикти көбөйтүп жатышат. Күнөө күндөн күнгө өсүп келе жатат. Албетте анын жыйынтыгында Кудайдын соту сөзсүз түрдө келет. Сот болор убактысына дагы өтө аз убакыт калды. 2 Тимотей 3-бөлүмдө акыркы убакытта оор күндөр келерин билгилет. Эмне үчүн? Анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү болушат, акчаны сүйүүчү болушат, бой көтөргөн, менсинген, ата энесине баш ийбес, ташпоор, кудайсыз адамдар болушат. Кудайга караганда рахатты сүйгөн адамдар көбөйүшөт. Адамдардын баардыгы эле азыр сүйүү эмнени арнашат? Акчага сүйүүсүн арнайт, же болбосо өздөрүн сүйөт. Азыркы учурда жаштар арасында үй бүлө кургусу келбеген жаштар өтө эле көп пайызга ээ. Ал эми үйлөнгөн адамдар 50%дан ашыгы балалуу болгулары келбейт, биз бала төрөбөйбүз деп жашашат. Эмне үчүн? Анткени мен өзүм жалгыз жашасам баардыгы ыңгайлуу жашоо болот. Бул дүйнө кандай бара жатат, ага карабастан менсинген, өзүн гана ойлогон адамдардын доору келе жатат. Саясатчыларды караңыздарчы. Саясатчылар өзлөрүнүн бийлигин өнүктүрөйүн дейт. Андан кийин күчүн дагы көбөйтөм дейт. Бабыл мунарасын тургузгандай эле асман тиреген имараттарды тургузуп жатышат. Бири-бирине эригишип, атаандашып, ядролук куралдарга ээ болгон мамлекеттерди карасаңыздар, кимде курал көбүрөөк деген нерсе менен бири-бирине атаандаштык менен күрөшүп келе жатышат. Карап көрсөңүздөр, бунун баардыгы эле жөндөн жөн болгон жок. Анткени адамдардын ою боюнча бул дүйнөдө бейиш болот деп ойлошот. Бирок чындыгында Кудайдын соту боло турган дүйнө. 2 Петир 3-бөлүмдө 6-7 аяттарда байыркы топон суу аркылуу жок болгон болсо, ал эми азыркы дүйнө асман менен жер от үчүн сакталып турат. Кудайсыздар жок боло турган күнгө чейин сакталат. Топон суу менен кайрадан соттобойм деп Кудайдын убадасы бар эле. Башталыш 8-бөлүмдө радуга аркылуу Кудай көрсөткөн. Азыркы учурда карасаңыздар, климаттын өзгөрүүсү болуп атат. Муздар эрип, деңиз деңгээли уламдан улам көтөрүлүп отурат. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча түндүк жана түштүк полюстагы муздар эриген болсо, деңиз деңгээли кайрадан 60 метрге көтөрүлөт. Анда имараттардын баардыгы суу алдында калышат. Азыркы биз отурган бул имараттагы суунун алдында калат. Америкадагы бир орун басар, вице-президент АКШда бир доклад окуганын көрүп калдым. Ошол жакта эмне деген маалыматтарды айтат? Көптөгөн адамдарды чогулуп, мындайча доклад окуйт. Чындык, бирок баардык эле адамдарды тынчсыздандыра турган ойлорду айткан. Климаттардын өзгөрүлүүсү боюнча жакында ачарчылык болот, коркунучтуу окуялар болот, муздардын эриши келет. Эгерде ошол муздардын баардыгы эри турган болсо, деңиз деңгээли көтөрүлөт дагы, жада калса Америкадагы чоң шаарлар суу астында калат. Японияда, жада калса Кытайдагы Пекин дагы суунун астында калат деп айтат. Ошонун баардыгын доклад отуп жатып чоң экрандан
көрсөтөт дагы баардык дүйнө жүзү суунун астында калгандыгын, чөгүп бара жаткандыгын көрсөтөт. Бул окумуштуулардын изилдөөсүнүн жыйынтыгы. Суу менен соттобойт, анткени башталыш 8-бөлүмдө Кудайдын убадасы айтылган, суу менен кайрадан соттобойм деп. Бирок ал убакыт келгенге чейин эле Кудай бул дүйнөнү от менен болуп өтөт деп. Ядролук куралдарды эле карасак, дүйнө ошол ядролук куралдардын негизинде эле талкалап салууга мүмкүн. Бирок адамдар атайлап ал жөнүндө ойлоп жашагысы келбейт, Кудай жөнүндө дагы ойлогулары келбейт, руханий жашоого дагы маани бергиси келбейт. Батыраак унутуп калсак экен дешет. Бирок жаратуучу Кудайды дагы унутуп коюшат. Акырындык менен жакшы жашоого жетебиз деп ойлошот. Бирок жалган үмүттөр менен жашаган адамдар бул дүйнөнүн каяка бара жатканын байкап көрө турган болсок, чынында дүйнөнүн акырына өтө эле аз убакыт калгандыгын биз жакшы билебиз. Ыйса Машаяк экинчи жолу бул дүйнөгө келгенге чейин биз жакшы жашоого умтулгандын ордунда экинчи жолу келе турган Ыйса Машаякты биз кандайча жолуктурабыз? Ошол жөнүндө көбүрөөк ойлонушубуз керекпиз, ошого көбүрөөк маани беришибиз керекпиз. Анткени бул дүйнөдө шаан шөкөттө кооздукка берилип жашаганыбыз Кудайдын эрки эмес. Биз жаңы жер, жаңы асманга умтулган, ый дагы жок боло турган, өкүрүк да жок боло турган, өлүм дагы жок боло турган, түбөлүк бейишке бара турган адамдарбыз. Ошол нерсеге биз үмүттөнүп жашашыбыз керекпиз. Ошол үмүткө ээ болушубуз үчүн Кудайдын жалгыз уулу Ыйса Машаяк биз үчүн өз жанын берген. Ошондуктан бул дүйнөнүн адамдарынан сөзсүз түрдө ошол ойлорубуз менен айырмаланышыбыз керекпиз. Анткени бул дүйнөгө таандык адамдар эмеспиз. Бейишке үмүттөнгөн адамдарбыз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаякты күтүп жашаган адамдарбыз. Бул убакыт өткөндөн кийин соттоло турган Америкада, жок, Англияда Джон Беньян жазган атактуу китеп бар го, «Путешествие пилигрима» деп, зыярат кылуучунун саякаты деп аталат. Ал өзү жашаган шаар өлүм шаар экендигин, талкалана турган шаар экендигин билет дагы асмандагы шаарды көздөй жөнөгөн болот. Бир адам өзүнүн жашаган жеринен чыгат дагы асман шаарына саякат алат. Ал шаарга жетиш үчүн ар кандай нерселерди башынан өткөрөт. Өтө жакшы чагылдырылган китеп. Бул адам куткарылууга ээ болгонго чейин бир китепти окуйт, ал ыйык жазуу китеп. Ана китепти окуса, өзү жашап жаткан шаар кыйрай турган шаар экендигин түшүнөт. Ошол чындыкты таанып билгенден кийин кайрадан ошол китепти окуса, өзүнүн аркасында чоң күнөө жүгү бар экендигин түшүнөт. Өзү жашаган шаар, кыйрай турган, талкалана турган шаар, анан өзүнүн жонунда чоң күнөө жүгү бар экендигин билет дагы андан кийин ыйлап жаш төгөт. Анан евангелист деп аталган жакшы кабар таркатуучу, насаатчы бир айтат: «Эмне үчүн ыйлап отурасың десе, мен китеп окусам, мен жашаган шаар кыйрайт экен. Анан менин артымда чоң күнөө жүгү турат. Эмне кылышымды билбей турам» дегенде, ошондо насаатчы айтат: «Тиги жакты көрдүңбү? Жаркыраган жерди көрдүңбү? Ошол жака түздөн түз чурка бар» дейт. Ал тар дарбазаны көрөсүң. Тар дарбазадан өткөндөн кийин асмандагы шаарга бара турган жол ачылат дейт. Анан
насаатчынын айтуусу боюнча ал ошол жолго түшөт. Аялы: ой жаным, токто, балдары кыздары: атаке токтоңуз, достору болсо: баланча досум, доске кал дегенде ал кулагын жабат дагы батыраак кетип калсам экен деп, түбөлүк өмүр деп ал ошол жолду көздөй чуркайт. Ошол шаардан кутулуш үчүн. Анан тар дарбазанын алдына келет. Тар дарбазанын алдына келгенде эшик ачылат дагы, анан чоң күнөө жүгү түшөт дагы, айланып тоголонуп барып анан бир түпкүргө түшүп кетет. Анан жаман булганган кийимин чечет дагы, жаңы ак кийимге ээ болот. Куткарылган адамдын жашоосу кандай болушу керек, ошол жөнүндө айтылат. Ошол «Путешествие пилигрима» деп аталган китепти окуган болсоңуздар, сөзсүз түрдө окуп көрүңүздөр. Анткени ыйык жазуудан кийинки эле сатуусу боюнча экинчи орунда турган ошол китеп болуп саналат. Биз сиздер менен бул дүйнөдөн кутулуп чыгышыбыз керекпиз. Анткени бул дүйнө бул кыйрай турган дүйнө. Асманга умтулган адамдарбыз. Куткарылбаган адамдар бул дүйнөгө таандык адамдар. Ал эми куткарылган адамдар дүйнөдө жашайбыз, бирок дүйнөгө таандык эмес адамдарбыз. Куткарылган адамдар дүйнөдөн айырмаланып жашашы керек. Кайрадан келген Ыйса Машаяк куткарылган адамдарды өзүнө алып кетет. Куткарылбаган адамдарды соттош үчүн келет. Ошондуктан биздин жыйында азыркы учурда көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болду, жогорудан төрөлдү деп мен ишенем. Бирок 100% болсо өтө жакшы болмок. Бирок 100% жетпей калат го деп ойлойм. Бирок менимче 90% болобу, же болбосо 99% болобу, же 80% болобу. Экинчи Корунтуктар 13-бөлүмдө айтылат: өзүңөрдү текшерип көргүлө, ишеним жолундасыңарбы же жокпу? Куткарылган адаммынбы же куткарылбаган адаммынбы? Өлүк ишенимге эменби же калтырылган ишенимби? Кудайга жаккан ишенимим барбы же жакпаган ишенимимби? Анткени аргасыз ишеним, тирүү ишеним, өлүк ишеним, толтура ишенимдин түрлөрү бар. Ыйык жазуунун негизинде өзүбүздү сынап текшерип көрүшүбүз керекпиз. Мисалы үчүн, ооруну кантип аныкташат? Рентген болобу, УЗИ болобу, томография аркылуу билишет. Диагноз коюшат, анализдер беришет. Ал эми биздин ишенимибизди сөз аркылуу текшерсек болот. Мен жазган китептердин бирөөсү «Жогорудан төрөлгөн адамдардын күбөлөндүрүүсү» деген китеп жазганмын. Ошол нерсени да окуп көрсөңүздөр болот. Кандайча биз текшерсек болот деген мазмундар айтылат. Өзүбүз ар дайым текшерип көрүшүбүз керекпиз, сынап көрүшүбүз керекпиз. Мисалы үчүн, биз больницага барып текшерилгенде врач сизде эч бир оору жок экен, кабатыр болбостон жашай бериңиз десе, сүйүүнүү менен, кубаныч менен үйгө кайтабыз. Же болбосо врач сизде бир шектүү бир оору бар экен, же болбосо онкологияга окшош экен десе, биз кайрадан текшерүүдөн өтөбүз. Анда кайра эле проблема пайда боло турган болсо, жакшылап көңүл бурушубуз керек болот. 60, 70, 80 жашка чейин жашай турган денебиз үчүн да канчалык кам көрсөк дагы, жаныбыз үчүн сөзсүз түрдө биринчиден кам көрүүбүз керек болот. Башка жыйындарды карасаңыздар, эмне деп үйрөтүшөт? Жыйынга келгениң, ошол Исага ишенгениң, жакшылап сыйын, жакшылап кызмат кыл, жакшыраак көр, иштерди аткар, ондуктарды алып кел. Ошондо Кудайдын астына келгенде чоң сыйлыктарга ээ болосуң деп айтышат. Дүйнө жаратылгандан бери эле сени Кудай тандап алган.
жогорудан төрөлгөнүн өзү билбесе каяктан сыйлыкка ээ болмок эле? Өлүк адам тирилген болсо, өлүп калган адам кантип эле тирилип кетет бат эле? Диагноз туберкулез же болбосо онкология же болбосо СПИД деп диагноз коюлган болсо, демек ошого жараша убагында дарылоо башташ керек. Бир аз убакыт өткөндөн кийин анан ошол оорусунан айыгып кетиши мүмкүн. Эчтекеси жок эле ооруңуздан айыктыңыз деп айта алабы? Андай болуу мүмкүн эмес. Биздин жаныбыздын куткарылышы дагы так эле ошондой. Денедеги оору адамды кыйнайт, оорутат, бирок жаныбыздын проблемасы. Биз төрөлгөндөн баштап эле күнөөкөр болуп төрөлгөнбүз, күнөөгө батып жашайбыз. Анан кандайча Кудайдын адамы болуп калдың деп түшүндүрүп бер десең, адамдар айта алышпайт. Албетте, өлүмгө душар болгон адам оорусунан айыккан күндө дагы ушунчалык бир оорусунан айыккан күндө деле алсыз адамдар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн сууга чөгүп бара жаткан адамды сиз куткарып алдыңыз. Анан адам ордунан кыймылдабай эле жата бере турган болсо, ал тирүү адам эмес. Ошондуктан оорусунан айыккан күндө деле алсыз болгондуктан ден соолугун калыбына келтириши керек. Куткарылгандан кийинки жашообузда дагы сөзсүз түрдө кам көрүшүбүз керекпиз. Филиппиликтер 2-бөлүм 12-аятта айтылат: куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Кайрадан куткарылгыла деген сөз эмес, жашооңордо өзгөрүүлөр болсун. Кудайдын астында татыктуу жашоо менен жашагыла, өзгөрүлгүлө деген мааниге ээ. Биздин ойлогон ойлорубуз, кылган иштерибиз бардыгы Машаякка окшош болушу керек. Анткени биздин жаныбыз гана эмес, денебиз дагы акырындык менен Машаякка окшош болуп, жеткилең денеге ээ болобуз. Биз сиздер менен бүгүн сүйлөшөйүн деген темабыз кайрадан келе турган Ыйса Машаякты жолуктурушубуз үчүн. Машаякчылар, Ыйса Машаяктын келишин күтүп жашайбыз го. Еврейлерге 9-бөлүмдө 28-аятты карасак, экинчи келе турган Машаякты күтүп жатабыз. Биринчи жолу келген Ыйса Машаяк көптөрдүн күнөөлөрүн өз моюна алыш үчүн Машаяк өзүн бир ирет курмандыкка берген эле. Ал эми экинчи жолу келген Ыйса Машаяк биздин денебизди куткарып алыш үчүн өзүн күтүп жаткандарды куткарыш үчүн экинчи жолу бул дүйнөгө келет. Бизге Кудай кандай сүйүүсүн арнады? Кудайдын балдары аталышыбыз үчүн Ыйса Машаяк биз үчүн айкаш жыгачка кадалган. Бизге аябастан өзүнүн жалгыз уулун берди. Анткени ага ишенген ар бир адам өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Биз ошол түбөлүк өмүргө ээ болдук. Кудайдын балдары деп аталдык. Эмне болоорун биз азыр билбейбиз. Кудайдын балдары болдук азыр. Бирок келечекте эмне болоорун биз билбейбиз. Куткарылган адам менен куткарылбаган адамдын ортосундагы айырмачылык чоң. Кудайдын балдары дагы чаарчайт, кедей болуп жашашы мүмкүн, кээ бир учурда ооруга да чалдыгышы мүмкүн. Адамдар тарабынан куугунтукка калышы мүмкүн, жек көрүндү болушу мүмкүн. Кудайдын баласы деген күбө эмне? Куткарылган адам өзү гана билет, жүрөгүндө бар. Башка адамдар ал адамды караганда Кудайдын баласы деп айтат. Анан канча, эмне үчүн мынча кедей жашайт, эмне үчүн ооруй берет, эмне үчүн кыйналып жашайт?
Кудайдын баласы болсо анда аябай жакшы жашоо менен жашашы керек эле да. Ыйса Машаяк Кудайдын, жаратуучу Кудайдын жалгыз уулу. Ыйык рух аркылуу, кыздын курсак аркылуу бул дүйнөгө келет. Филиппиликтер 2-бөлүмдө 6-7 аяттарда Кудай өзүнүн бейнеси болгонуна карабастан кул кейпин кийип адамга окшош болуп келет. Өзүн өзү басынткан. Кулдун кейпин кийип адамга окшош болуп келген. Күйөөгө чыга элек кыздын боюна ыйык рух аркылуу төрөлөт. Жаныбарларды бага турган акыр да төрөлөт. Жаныбарлардын жыттары жыттанган ошол акыр да төрөлөт дагы. 30 жыл бою кедей жыгач устанын үй бүлөсүндө өсөт, чоңойот. Жыгач уста ошол убакта сыйга татыбаган жек көрүндүү профессия эле. Анан 3,5 жыл бою башын коерго жер таппастан канчалык кыйналып, азап менен жакшы кабарды элдерге таркаткан. Күндүз болсо Иерусалимде, түнкүсүн болсо Зайтун тоосунда. Еврейлер өлтүрөбүз дегенде ал жерден качып, тетиги бир алыс жака, Галилея жака барган. 3,5 жыл бою канчалаган кайгыны башынан өткөрдү элек. Ушунчалык чарчагандыктан Галилеяда кемеге отурганда кеменин ичинде ушунчалык уктап кеткен. Чарчагандыктан тамактанганга убакыт дагы жок элек. Анан өзүнүн эле жакын элдери жүйүттөргө жек көрүндү болот дагы, өлүм жазасына тартылсын деген сотко тартылат дагы. Анан күнөөкөр катары айкаш жыгачка кадалып өлтүрүлөт. Кудайдын жалгыз уулу эмне үчүн ушунчалык аянычтуу өлүм менен өлгөн? Бизди куткарып алыш үчүн. Матай 4-бөлүмдү карасак, 40 күн бою ал орозо кармаган болот. Андан кийин шайтандын сыноосуна кабыл болот. Ошончалык ачка болгон, чарчаган. Анан шайтан келет. Сен Кудайдын баласысың, уулусуң. Эмне үчүн сенин курсагың ачышы керек? Бул ташты дагы сен нанга айландыра аласың го. Жебесең болотту. Ыйса эмне деп айтты эле? Мен унутуп калган турбаймынбы? Ооба, мен Кудайдын уулумун да, бул ташты дагы нанга айландыра алам деп айтты беле? Жок. Ыйса айтат, Мыйзамды кайталоо 8-бөлүм 3-аятта, адам нан менен гана эмес, Теңирдин оозунан чыккан сөз менен жашайт. Ошол сөздү биз кандайча түшүнөбүз? Адам нан менен гана эмес, сөз менен дагы тамактанышы керек турбайбы? Айып айтат, анын оозунан чыккан сөздөрдү өз эрежемден да артык сактадым. Ыйса Машаяк айткан сөз, Теңирдин оозунан чыккан сөз. Ыйса ал өзү сөз экендигин билдирет. Сөзгө толгон. Эмне үчүн анда сөз менен тирүү болот деп айткан? Анткени Кудайдын сөзүнө баш ийип жашоосу бул Кудайдын тамагы эле. Кудайдын сөзүн үйрөнгөнүбүз, укканыбыз, окуганыбыз, Кудайдын сөзү биздин жүрөгүбүздө болгондо Кудайдын тамактануусуна ээ болгондугубузду айтат. Биздин тамагыбыздан дагы артык Кудайдын сөзү. Бирок Ыйса Машаяктын айткан сөзү бир аз мааниси жагынан башкачараак. Адамдар курсак ачканда бат эле
тамакты издешет. Бирок ошого караганда Кудайдын сөзүнө тил алчаак болушу керек. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Тамак курсак ачканда адам тамакты издейт. Суусаган адам сууну издейт. Ал эми Ыйса Машаяк эң эле суусаган, эң эле ачка болгон кези бул Ыйса Машаяк Кудайдын эркин аткаруусу деп айтат. Жакан 4-бөлүмдө Галилеяга бара жаткан Ыйса Самария аркылуу өтүшү керек эле. Шакирттер менен бара жаткан Ыйса Машаяк күндүзгү убакытта чак түштү. Ушунчалык чаарчап, суусап, ачка болуп, шакирттери башка шаарга тамак аш сатып алып келиш үчүн кеткен эле. Ошол учурда Ыйса Машаяк күнөөгө толгон самариялык аялды жолуктурат. Самариялык аялды көрөрү менен суусаган денесине караганда ошол аялды көргөн аяоо сезим менен карайт. Ал аялдын өзүнүкү эмес, башка чоочун эркектер күйөөсү менен жашаган, 6-күйөөсү менен, Пак, Ким, Ли деген толтура кишилер менен жашаган өтө эле күнөөсү көп аял эле. Эртең менен кечинде башка адамдар келген убакытта ал келбейт дагы, анан кийин эч бир адам келбеген чак түштө ушунчалык ысык убакытта адамдардан качып ошол убакытта келген эле. Ыйса Машаяк ал аялды көрөрү менен дагы суусай баштайт. Денеси суусаганга караганда ошол күнөөгө баткан аялды куткарып алыш үчүн анын каалоосу чоң эле. Кудукка келгенде мага суу бер деп сурайт. Бул жерден өтүп бара жаткан чоочун адам бул аялдан кантип суу сурамак элең? Аял эмне деп, ооба, азыр суу берем деп жооп берди. Караса, жүйүт экендигин көрөт. Самариялыктар кошулган эл, метистер деп айтсак болот. Жүйүттөр бутпарастар менен кошулган. Түндүк Израилде, Израиль туткунда болгон учурда кошулган эл самариялык эл болуп саналат. Ассирия мамлекети аркылуу Израиль, түндүк Израиль талкаланган. Ошол себептер менен жүйүттөр самариялыктарды ит катары көрүшкөн. Самариялыктар жүйүттөрдү душман катары көрүшкөн. Анан самариялык аял Ыйсаны караса, сен жүйүт турбайсың, анан менден кантип суу сурап атасың? Сен жүйүтсүң. Бизди ит катары көрөсүңөр дагы, анан менден кантип суу сураганга акыл жетти? Жок, кереги жок. Күнөөгө толгон, күнөөгө баткан аял. Мен сага суу берет деп ойлодуңбу? Анан кантип жүйүт эркеги самариялык аялга келип суу сурайсың? Ыйса Машаяк албетте билген, суу сураганда дагы суу бербесин билген. Ыйса баардыгын билген. Суу ичейин деп сураган жок. Тескерисинче ошол аялга тирүү сууну бериш үчүн ошол сөздү баштаган. Ыйса Машаяк айтат: эгерде менин ким экендигимди билсең, анан Кудайдын белеги эмне экендигин билген болсоң, анда өзүң сурамаксың. Анда ал сага тирүү суу бермек деп жооп берет. Сен мага суу берген жоксуң, бирок сен менден сурасаң, анда Кудайдын белегине ээ боло турган адамсың.
Анткени ал сага тирүү суу берет. Бир сөз диалог түзүш керек эле да, ошон үчүн андан суу сураган болот. Аял өтө таң калып айтат: бул тамаша сүйлөй турган адамдай көрүнбөйт. Угуңуз мени. Бул кудук өтө терең. Биздин атабыз Жакып бул кудукту бизге берген. Биз ушул күнгө чейин ушул кудуктан суу алып ичип келебиз. Бул кудук өтө терең, анан суу сузуп ала тургандай сенин эч бир идишиң да жок. Каяктан мага тирүү суу бермек элең? Ыйса аялга эмне деп жооп берет? Бул суудан ичкен адам кайра эле суусайт. Ал эми мен берген суудан ичкен адам түбөлүк суусабайт. Анткени суу анын ичиндеги түбөлүк өмүргө алып баруучу булакка айланат. Пак, кийимли күйөөлөрүң менен жашап жатасың, бирок ошол эркектердин баардыгы сени канааттандырып, сени бактылуу кыла турган эркекти жолуктура элексиң го. Суу ичсең кайра эле суусайсың, баардыгын башыңан өткөрдүң, кылып көрдүң, бирок мен берген суу ал түбөлүккө суусаттырбайт. Жакан 4-бөлүм 31-аятта, 30-аятта айтат: мен берген сууну ичкен адам түбөлүккө суусабайт. Эгерде бул теманы уланта турган болсок, биз түшкү тамакты да ичпей калышыбыз мүмкүн. Анткени өтө кызык. Ыйса Машаяк ушунчалык суусаган эле, бирок күнөөгө толгон бул аял тозокко бара жатканын көрөт дагы, анын суусаган каалоосу өтө көбөйөт. Анан шакирттери тамак алып келет: "Устат, тамактанып ал" деп суранышат. Ал эми тиги аял сөз угуп жатып, өзүнүн идиштерин таштап, биз күтүп жаткан Машаяк мына экен деп элдерге батыраак жеткириш үчүн Самария шаарына чуркап кетет. Анткени самариялыктын баардыгы бул жерге келиши мүмкүн. Самарияда күнөөгө толгон адамдардын баардыгы, бир эле бул аял эмес, башка элдердин баардыгы азыр Исага келе тургандай болуп калышты. "Устат, тамактанып ал" деп өтүнүшөт. Менде силер билбеген тамак бар. Шакирттери айтат: "Бирөө тамак алып келди берген го". "Жок. Силер билбеген тамагым бар. Менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин аткаруу". Ыйса Машаяктын тамагы эң эле суусаган, эң эле ачка болгон учурунда самариялык аялды куткарып алганы, жыйынтыгында Кудайдын эркин, Кудайдын каалоосун аткарган болот. Ошондуктан Ыйса Машаяк чарчаган, суусаган учурда Ыйса Машаякты шайтан азгырат дагы. Ошондо Ыйса айтат: "Адам нан менен гана эмес, Кудайдын эркин аткарганы бул мына ошол менин тамагым". Мен деле мурун тамакты ичкенге чейин сөзсүз түрдө бир бөлүмдү окуп китептен, анан кийин тамактанчумун. Анткени башканы аткарбасам дагы ыйык жазууну сөзсүз түрдө окуп көрүшүм керек деп. Духовный семинарияда окуп жүргөндө жаңы келишимде эле 50 жолу окуганмын. Китеп окуп, анан тамак жеп. Азыр антип окубайм, анткени азыр андан да көп окугандыктан. Ал дагы жакшы иш. Бирок андан дагы маанилүүсү Кудайдын сөзүнө тил алчаак болгондугубуз, бул Кудайдын эркин аткаргандыгыбыз болот. Биз
куткарылган адамдар баардык жагынан дүйнөнүн адамдарынан айырмаланышыбыз керекпиз. Анткени биздин жашаган жашообуз, максатыбыз, умтулгандыгыбыз Кудайдын балдарыбыз. Бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Кудайдын балдарыбыз деген сөз бул биздин жаныбыз өзгөрүлдү. Сырткы келбетибиз ошо бойдон эле калды го. Көркү жок адам ошол эле бойдон көркү жок. Сулуу адам ошол бойдон сулуу. Бай адам бай бойдон, кедей болсо кедей бойдон. Эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Машаях келгенде, Ыйса Машаях келгенде ага окшош болорубузду гана билебиз. Анткени анын кандай экендигин көрөбүз. Ыйса Машаях келгенде биз аны көрөбүз. Ал мени көргөндөй эле мен дагы аны көрө алам. Ошондо ага окшош болорубузду билебиз. Келиңиздер чогуу кайрадан окуйлу. 1-Жахан 3-бөлүм 2-аят. Сүйүктүүлөрүм, биз эми Кудайдын балдарыбыз, бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Машаях келгенде ага окшош болорубузду гана билебиз. Анткени анын кандай экендигин көрөбүз. Ыйса Машаях экинчи жолу келгенде биз эми Ыйса менен чогуу болобуз. Ага окшош болобуз. Ыйсага окшош болгондо гана аны көрө алабыз. Анын кандай экендигин көрөбүз. Ыйса Машаяхтын кайрадан тирилүүсүн кимдер көрдү эле? Куткарылган адамдар. Куткарылган адамдар Ыйсаны көрүшкөн. Ал эми жүйүттөр көрө алышкан эмес. Ошондуктан Ыйсанын шакирттери анын сөөгүн уурдап кетишти деп ушак чыгарышкан. Азыркы күнү дагы Ыйса Машаях келе турган болсо, жүрөгүбүз менен гана ойлогон Ыйсаны биз көрө алабыз. Анткени ал келген убакытта ага окшош болорубузду билебиз. Анын кандай экендигин көрөбүз. Ошол сөздөр айтылат бул жерде. Гусеница, жийиркеничтүү гусеница бир нече убакыт өткөндөн кийин көпөлөк айланат дагы асманга учуп кетет. Биздин алсыз, кемчиликтерге толгон денебиз даңктуу денеге өзгөрүлөт. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-аятта асмандан келе турган Теңирибиз Ыйса Машаяхты күтүп жатабыз. Ал келгенде биздин денебиз даңктуу денесиндей кылат. Ыйса Машаях келгенде биздин денебиз да даңктуу денедей өзгөрүлөт. Даңктуу денеге өзгөрүлбөсө кантип биз асманга көтөрүлмөк элек? Бул денеде асманга көтөрүлбөйбүз. Бул биздин үмүтүбүз болуп саналат. Ошол күндү күтүп жашайбыз. Ыйса Машаях ошол экинчи жолу келгенге чейин белгилер өтө көп. Матай 24-бөлүм 14-аятта жакшы кабар бүт ааламга баардык элге таркатылгандан кийин дүйнөнүн акыры келет. Дүйнөнүн акыры менен Ыйса Машаяхтын келиши экөө бир. Ыйса Машаях келгенге чейин дүйнө жүзүнө бүт элдерге жакшы кабар таркатылышы керек. Ыйса Машаях келгенде ырайым доору бүтөт. Анан дүйнөнүн акыры сот менен бүтөт. Ошол себептер менен Ыйса Машаяхтын келишин күтүп жашаган адамдарбыз. Матай 24-бөлүм 32-аятта Ыйса Машаях эртең менен эрте Иерусалимди көздөй бара жаткан болот. Анан ачка болгондуктан анан бара жатканда анжыр дарагын көрөт дагы, жалбырактар өтө көп. Жалбырактарын көрүп, мөмөсү бар бекен деп карайт.
жакындап барып караганда жалбырактары көп, бирок мөмөсү жок экендигин көрөт. Анан ошол анжыр дарагын каргап салат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ал дарак соолуп калат. Бертран Рассел, Британия философу бар. Ал "Мен эмнеге машаякчы эмесмин" деген китепти жазган. Анын ата-энеси эрте эле бул дүйнөдөн каза болушкан. Ушунчалык каардуу машаякчы чоң апасынын колунда өскөн болот. Бирок бул адам аягына чейин машаякка ишенбеген адам эле. "Мен эмнеге машаякчы эмесмин" деген китепти жазат. Ошол китептин ичинде эмне деген мазмун жазылат? Анын себеби Ыйса Машаяк ошол анжыр даракты каргагандыгы үчүн ал дарак соолуп калды. Анан курма дарагынын астына барып, бир дагы курма жок экенин көрөт да, андан кийин балта менен кесип чапкылап салат. Ошондой мааниде бул автор түшүнгөн экен. Ошондой мааниде ойлоп көрө турган болсок, кээ бир адамдар ыйык китепти тескерисинен түшүнүшөт. Мен алыскы бир туугандарымдын бирөөсү мага айтты эле, ыйык жазууну ал дагы окуду. Башкаруучулар, анан китептер бар го, ошол жакта согуштар болот. Согуштар бир мамлекетке каршы согуш кылат. Бул согуш китеби эмне деген китеп деп таң калат. Кудай эмне атайын Кудай Израиль элин гана сүйөбү, башка элдердин баардыгын кырып эле согуш кылып өлтүрө береби? Карап көрсөңүздөр, чынында эле байыркы келишимде ошол мазмундар жазылат. Байыркы келишим душмандарды айтылат, жаңы келишим душманды сүй деп айтат. Ошол китептердин баардыгын аралаштырып туура эмес окуп алсак, албетте адамдарда ошондой ой пайда болот. Кудайсыздарды Кудай сөзсүз түрдө соттой тургандыгы жөнүндө айтылат. Руханий күрөш жөнүндө. Бул дүйнө шайтандын кол алдында турат. Ошондуктан шайтандын бийлигин кулатып, шайтандын аткарган иштерин биз жеңип чыгышыбыз керекпиз. Жаңы келишимде баардык сөздү ирети менен, мааниси менен туура түшүнүп окушубуз керекпиз. Анжыр дарагын, мөмө байлабаган анжыр даракты эмне үчүн ал каргайт? Ар бир Ыйса Машаяктын аткарган кереметтеринин терең мааниси бар. Анжыр дарак эмнени символдойт? Матай 24-бөлүмдө 32-аятта. Анжыр дарагынан сабак алгыла деп айтылат. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп бүчүр байлап калганда жай келерин аз калганын билесиңер. Ушул сыяктуу мунун баардыгын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, Ыйса Машаяктын босогодо турганын билесиңер. Израилди символдогон дарак бул анжыр дарагы. Анжыр дарагы гүлдөбөстөн мөмөсүн байлайт. Башка дарактарды карасаңыздар, гүлдөйт да андан кийин мөмөсүн байлайт. Анан анжыр дарагы башкалардан айырмаланып, башка өсүмдүктөрдүн баары гүлдөп, анан кийин мөмө пайда болот. Ал эми анжыр дарагы гүлдөбөстөн дароо эле мөмөсүн байлайт. Бышкан анжырды карасаңыз, инжирди
бышкан кыпкызыл инжирди көрсөңүз болот. Анжыр дарагы Израилди символдойт. Ошондуктан Ыйса айтат, анжыр дарагынан сабак алгыла. Кыш мезгилинде соолуп калган, өлүп калган анжыр дарагы жай мезгили келген учурда бутактары көп бүчүр байлап баштайт. Бир күнү да мен өстүрүп көргөнмүн, анан куурап калганын көрдүм. Бир бутак эле турат. Анан калтырып койсом, бир аз жаз мезгили келип, анан жайга жакындап калганда бутактары чыга баштаганын көрдүм. Жумшак болуп, анжыр дарагынан сабак алгыла, Израилди карагыла. Израиль эли Кудайдан баш тарткандыгы үчүн, кетирген күнөөсү үчүн биздин замандын 70-жылында Рим командири Тит Иерусалим шаарына келет дагы 1.100.000 элди аеосуз өлтүрөт. Андан кийин биздин замандын 126-жылында Ыйса Машаяк келгенден кийин Адриан деп аталган император аскерлери менен келет дагы кошумча 58.000 еврейди өлтүрөт. Толугу менен Израиль эли жашаган жеринен кубаланып чыгарылышат. Ошол убакыттан тарта Израиль эли Кудай берген жеринен дүйнө жүзүнө таркатышат, чачырап кетишет. Акыркы учурда качкындарды мамлекеттер кабыл алат деген нерсе жок болгон ал учурда. Жүйүттөрдү бир дагы мамлекет жакшы кабыл алган эмес эле. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Чындыгында Израиль элин бизге үйрөтөт. Дөт падыша өлгөндөн кийин Сулайман падышачылыкка келет да, анан Сулайман картайып калган учурда ооруга чалдыкканбы билбейм, көп аял алат. Андан кийин аялдары табынган буркандарга табына баштайт. Ой, Сулайман, акылыңа кел. Эмне үчүн буркандарга табынып жатасың деп Кудай бир нече эскертүү сөзүн айтканда да ал уккан жок. Кудай ага 12 урууну берген. Бирок 12 уруунун 10 уруусун Сулаймандын кызматчысыга тапшырып берет. Ошол түндүк Израиль. Иерусалимде жүйүттөр гана калган. Андан кийин лебилер уруусу, анткени алар Кудайга кызмат кылгандыктан эч жакка кете алышпайт. Түндүк Израиль жана түштүк жүйүттөр деп экиге бөлүнөт. Түндүк Израилде жылы Ассирия мамлекети аркылуу талкаланат. Вавилония падышасы Небухадоносор келет дагы Иерусалимди Сулайман тургузган ибадаткананы толугу менен өртөп жок кылат. Вавилонияга туткунга алынышат. 70 жыл бою туткунга алынышат дагы, ошол жашоо менен жашашат. 70 жылдан кийин өз жерине кайтып келишет, бирок ошол жылдарда Мидия, Персия, Греция, Рим империялардын алдында, кол алдында жашап келишкен болот. 586 жылы жүйүт
эли толугу менен талкаланат да, калган калдыктары башка империялардын астында, кол алдында жашаган болот. Израиль Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде Рим колониясы алдында жашашкан болот. Алар Римге баш ийишкен. Ал учурда Пилат башкаруучу катары тактыда отурган эле. Ошол учурда Израиль жерине Ыйса келет. Машаяк катары дүйнө жүзүнүн күнөөсүн өз моюна алыш үчүн келген. Бирок жүйүттөр падыша катары келе турган Машаякты күтүп келишкен. Анткени Римден куткарып эгемендүүлүгүнө ээ болууну каалап келишкен. Забур китебинде ошол жөнүндө айтылат. 2-бөлүмдө эмне үчүн элдер дүрбөлөңгө түшүп жатышат, асманда жашоочу күлөт. Мен сага элдерди мураска берем, бүт жерди энчиңе берем. Кудай башка мамлекеттер аркылуу бүт дүйнө мамлекеттер аркылуу жүйүттөрдү талкалайт. Ошол ыйык жазууда жазылат. Дөөт падыша жазган китепте, анткени дөөт башкарып жаткан учурда тегерекчеккедеги мамлекеттердин баардыгы биримдикке орноткон элек. Бир мамлекет кылып орноткон эле. Забур 2-бөлүмдө ошол жөнүндө айтылат. Бирок Израиль эли байыркы келишимди карай турган болсок, күнөө кетиргендиги үчүн ар кандай курмандыктарды алып келишкен эле. Кан төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт. Анткени кан жанды тазартат деген нерсени жакшы билишкен. Кудайдын жалгыз уулу Ыйса Машаяк айкаш-чыгашта кадалып, дүйнө жүзүндөгү адамдардын баардыгын куткарат деген жөнүндөгү сөз алдын ала айтылган эле. Анан качан ошол жакшы кабар сөзү дүйнө жүзүнө таркагандан кийин экинчи жолу келе турган Ыйса Машаяк ошондо гана падыша катары келет. Анын ысымы жазылган падышалардын падышасы жана теңирлердин теңири деп. Акырында Израиль эли толугу менен өз жерине кайтып келет, орнойт. Жети жылдык кайгы болот, андан кийин 1000 жылдык падышачылык болот, андан кийин толугу менен бул дүйнө жүзү жок болунат. Ыйса Машаяк кайрадан тирилгенден кийин анын шакирттери келип сурайт, Израиль эли кайрадан орной турган убакыт азырбы деп сурашат. Израиль эли кайрадан ордуна калыбына келтирилүүсү жөнүндө атам белгилеген. Иерусалимге келген жакшы кабар сөзү дүйнө жүзүнө таркайт. Эми силер аткара турган иш ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар дагы ошол Иерусалимде башталган жакшы кабар сөзүн бүт жүйүт аймагына, Самарияга, анан бүт дүйнө жүзүнө таркатасыңар, менин күбөлөрүм болосуңар. Ошол сөз аткарыла тургандыгы жөнүндө айтылган. Ыйса Машаяк өзү айтып кеткендей, жакшы кабар дүйнө жүзүнө таркап жаткан доордо жашап жатабыз. Азыркы биздин жашоодо 1948-жылы 14-майда Израиль күтүлбөгөн жерден өз эгемендүүлүгүн жарыялайт. 2000 жыл бою мамлекети жок жашаган эл. Дүйнө жүзүнө таркаган Израиль эли 2600 жыл бою мамлекети жок жашаган эл өз жерине кайтып келет. Ошондой эл дүйнөдө барбы?
анжыр дарагынын бутактары көп бүчүр байлайт деп айтпады беле? Израиль эли толугу менен кыйраган, жок болунган. Израиль башка мамлекеттердин кол алдында жашаган убакыттан тартып санай турган болсок, 2600 жыл бою мамлекети жок жашаган эл. Анжыр дарагынын бутактары көп бүчүр байлап калган сыяктуудай эле 1948 жыл 14 майда мындан 75 жыл мурун Израиль эли өз эгемендүүлүгүн жарыялаган эле. 2600 жыл өткөндөн кийин өз эгемендүүлүгүн жарыялаган мамлекет барбы? Израиль эли бул илгерки болуп өткөн жомок же болбосо жыламыш деп айтышы мүмкүн, бирок ал мамлекетти ким башкарып келген? Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Ышая китеби 66-бөлүм. 66-бөлүм Ышая китеби. Ышая 66-бөлүм 8-аятты окуйбуз. Мындайды ким укты эле, мындайды ким көрдү эле? Бир күндө пайда болгон өлкө барбы? Бир заматта жаралган эл барбы? Сион сыяктуу. Сион Иерусалимди билдирет, Израилди билдирет. Сион сыяктуу толгоосу тартпай эле уул төрөгөн барбы? Бул сөз мындан 2700 жыл мурун жазылган сөз. Израиль кыйрай тургандыгы жөнүндө дагы, Израиль кайрадан орной тургандыгы жөнүндө пайгамбарчылык айтылган. Мындайды ким укты эле, мындайды ким көрдү эле? Эмнени сурап атат? Эч эле жок болуп кеткен өлкө бир күндө пайда болобу? Бир эл кайрадан кантип бир заматта жок болуп кеткен эл пайда болчу эле? 2600 жыл бою жок болгон эл бир күндүн ичинде кандайча пайда болуп калат? Израиль эли жашаган мурунку жеринде арабтар басып алган элек. Иерусалимде мечиттер курулган, чоң мечит алтындан. Аль-Аска мечити, Омар мечити. Тегерек чекесинде бардыгы мусулман мамлекеттери курчап турушат. Анан кантип ошол араб мамлекеттерин мамлекетин жеңип, өздөрүнүн жерин Израиль эли тартып алышат дагы өлкө болушат. Адамдардын оюна келбей турган нерсе мүмкүн эмес. Жезекил 37-бөлүмдө айтылат, бул сөөктөр тирилеби деп сураганда, сөөктөр кантип тирилмегеле? Куурап калган сөөктөр кантип тирилмегеле? Теңир айтат, менин элим тургула. Анан чоң армия болуп тура калат. 2600 жыл мурун Жезекилге айтылган сөз, сөөктөр тирилип армия болгондугу бул кереметтин керемети болуп саналат. Израилдин кайрадан орношу, эгемендүүлүктү жарыялаганы, өлкө пайда болгондугу бул кереметтин керемети болуп саналат. Анткени бул бир гана Кудайдын колунан келе турган нерсе, анын бардыгы биздин жашоодо азыр аткарылып жатат. Израиль элинин кайрадан орношу бул не, уламышпы же жомокпу? Израиль эли кайрадан орной тургандыгы жөнүндө алдын ала анжыр дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп бүчүр байлап калганда, аз убакыт калганын, босогодо тургандыгын билесиңер. Мунун баары болмоюнча бул муун жок болуп кетпейт. Кайсы муунду айтат? Ыйса Машаякты айкаш чыгачка кадаган жүйүттөр, пайгамбарларды өлтүргөн, өзүңө жиберилгендерди таш бараңга алган Иерусалим. Ушул муун
ыйса машаякты айкаш чыгачка кадаган жүйүт эли ошол муун өткөнгө чейин 33-жылы ыйса машаяк өлгөн, ал эми Иерусалим 70-жылы талкаланган. Биздин жашоодо азыр ал белгилердин баардыгы аткарылып атат. 1967-жылы 7-июнда 3-чү согуш Израиль эгемендүүлүгүн жарыялары менен аларга каршы согуш ачылат. Анжыр дарагынын бутактары көп учур байлап калгандай эле мөмө байлагандыгы эмнени билдирет? Акыркы убакыттарда Иерусалим, Израиль эли куткарылууга ээ боло тургандыгы жөнүндө айтылат. Мыйзамды кайталоо китебин ачабыз. Байыркы келишим мыйзамды кайталоо китеби 4-бөлүм 30-аят. Мыйзамды кайталоо 4-бөлүм 30-аят. Башыңа мүшкүл түшкөндө, айтылгандардын баары башыңа түшкөндө, акыркы күндөрдө Кудай Теңириңе кайрылып, ага моюн сунасың. Бул сөз 3500 жыл мурун Муса аркылуу жазылган китеп. Бирок Ыйса Машаяктан баш тарткандыгы үчүн Израиль эли башына мүшкүл түшкөндө, Жеремия 24-бөлүмдө дагы айтылат анжыр дарагы жөнүндө. Жегенге болбой турган жаман анжырлар Израиль эли толугу менен талкаланып, дүйнө жүзүнө чачырай тургандыгы жөнүндө алдын ала пайгамбарчылык айтылган. Түбөлүккө кыйрап калат деп айтылган эмес. Мүшкүл түшкөндө, акыркы күндөрдө Кудай Теңириңе кайрылып, ага моюн сунасың. Акыркы күндөрдө дүйнөнүн акырында Израиль эли өз эгемендүүлүгүн жарыялап, өз жерине кайтып келип, ага моюн сунасың. Жеткилең моюн сунай элек, анткени азыр Иерусалимде мечит тургандыктан. Дүйнө жүзүндөгү Израиль эли 1/3 бөлүгү Израилде жашайт, 1/3 бөлүгү Америкада жашайт, анан калган калдыктары башка мамлекетте жашашат. Баардыгын бириктиргенде 20 миллион еврей. Бирок 20 миллион еврей дүйнө жүзүндөгү баардык башка мамлекеттердин үстүнөн башкарып келишет. Экономика, саясат, соода, армия, бүт баардык тарабынан. Араб мамлекеттеринин баардыгы биригип каршы согуш чыкканда дагы Израилди жеңип чыга албайт. Башыңа мүшкүл түшкөндө, айтылгандардын баары башыңа түшкөндө, акыркы күндөрдө Кудайга кайрылып, ага моюн сунасың. Римдиктерге жазылат, жүйүттөргө Кудайдын сөзү жеткирилип, алардын куткарылган адамдарды пайда болот дагы. Аян китебинде айтылгандай 12 уруудан баардыгы бирдигип 144 000 куткарылган еврей пайда болот. Кайрылып келип, ага моюн сунасың деген сөз Кудайдын астында куткарылууга ээ болушат деген Кудайдын пайгамбарчылыгы айтылган. Азыр же азыр дагы ишенбей турасыздарбы? Ошол бул муун өткөнгө чейин деп айтылат. А кээ бир адамдар айтат, антип айтпасаңызчы,
Анан Ыйса келбей калса кантип сөзүңүзгө жооп бересиз деп Ыйсанын өзүнөн сураңыздар. Кудайга мүмкүн эмес иш барбы? Израиль эли эгемендүүлүгүн жарыялаган күндөн тарта ошол муун өткөнгө чейин Ыйса Машаяк экинчи жолу бул дүйнөгө келет деп айтылат. Асман менен жер жок болот, бирок менин айткан сөздөрүм жок болбойт дейт. Кудайдын сөзү жок болбойт деген сөз жөндөн жөн эле эмес. Ар бир айтылган сөз ишке ашырылат. Анда да ишенбейсиздерби? Бир аз эле убакыт калды, билесиздерби? Ыйса Машаяктын келерине өтө эле аз убакыт калды. Анда биз эмне кылышыбыз керекпиз? Биз акылдуу жана сергек болушубуз керекпиз ал үчүн. 3500 жыл мурун жазылган сөз азыр биздин доордо аткарылып жатат. Ыйса Машаяктын экинчи жолу келиши жана дүйнөнүн акыры бардыгы бири-бирине байланыш. Ышая 28-бөлүмдө Кудай бүт жер жүзүн кырууну чечип койгон элек. Ышая 10-бөлүм 22-аятта Израиль эли деңиздин кумундай болсо дагы калдыгы кайрылат. Римдиктер 9-бөлүмдө Израилдин калдыгы гана куткарылат. Кудай бул дүйнөнү кыйратат. 144 000 еврей куткарылгандан кийин Кудай белгилеп койгон пландын бардыгы ишке ашырылган болот. Ышая 10-бөлүм 22-аятта жок кылуу чечими чыккан. Ал акыйкаттыкка толгон. Жок кылуу чечимин Кудай бүт өлкөдө ишке ашырат деп айтылат. Бул өтө эле коркунучтуу сөздөр. Бүт өлкөдө ишке ашырат. Дүйнөнү жок кылуу. Бүгүнкү күнгө чейин Кудай чыдамдуулук менен чыдап күтүп келген. Эми Кудайдын адилеттүүлүгү сөзсүз түрдө далилденет. Ошол иштер азыр биздин доордо аткарылып жатат. Буга чейин адилеттүү Кудай адам күнөө кетирген күндө дагы көп убакыт бою күтүп келген. Бир күндү 1000 жыл катары, 1000 жылды бир күн катары. Кудай бардыгын жок кылып күлгө дагы айлантып салышы мүмкүн. Жок кылуу чечими чыкты, ал акыйкаттыкка толгон. Жок кылуу чечимин Теңир бүт өлкөдө ишке ашырат. Бүт дүйнө жүзүн жок кылат. Ошондо да ишенбейсиздерби? Кантип эле деппи? Биз сиздер менен Ыйса Машаяктын келерине өтө аз убакыт калгандыгын жакшы билебиз. 2600 жыл өткөндөн кийин Израиль өз эгемендүүлүгүн жарыялайт. Бир күндө өлкө пайда болот. Ошол нерсени уктуң беле, көрдүң беле? Ыйык жазуудан башка эч нерсе жок. Эми биз эмне кылышыбыз керекпиз? Еврейлерге 10-бөлүмдө да кача кетели. Еврейлерге жазылган кат 10-бөлүм 37-аят. Еврейлерге 10-бөлүм 37-аят. Чоң окуйбуз. Анткени аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет, кечикпестен келет. Аз убакыттан кийин. Аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет. Бир аз убакыттан кийин келем дейт да эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин келген жок? Анткени Кудай бир күндү 1000 жыл,
1000 жылды бир күн катары көрөт. Биздин Теңирибиздин чыдамдуулугун куткарылууңар катары эсептегилет. Кудай дагы жөндөн жөн күткөн жок да. Кудайдын көз карашы боюнча аз калды. Анткени Кудай үчүн 1000 жыл бир күн катары көрөт. Бирок Кудай белгилеп койгон күн келгенде ал кечикпестен келет. Келе турган келет, кечикпестен келет. Ушул нерселердин баардыгы болуп аткандыгын көрүп туруп, биздин доорду Ыйса жүйүттөргө кайрылып айтат: асман менен жерди карап, аба ырайын билесиңер дагы анан эмне үчүн убакыт келип калгандыгын аныктай албайсыңар. Батыштан булут көтөрүлсө, жамгыр жаайт деп айтасыңар. Түштүктөн шамал соксо, күн ысык болот деп айтасыңар. Азыркы учурда билесиздерби, метеорология өтө жакшы өнүккөн. Мынчанчы күнү жамгыр жаайт, канча температура канча градуска көтөрүлөт, тайфун болот деп, күтүлбөгөн жамгыр, нөшөрлөгөн жамгыр жаайт деп, сел жүрөт деп баардыгын алдын ала айтып берет, элдер даярдансын деп. Ыйса Машаяк ошол аба ырайын аныктай аласыңар да, анан убакыттын аз калгандыгын эмне үчүн аныктаганды билбейсиңер. Биз даярданышыбыз керекпиз. Ошол жөнүндө айтайын дедим эле, кайра эле жетишпей калдык. Эң биринчиси, биз сергек болушубуз керекпиз. 1 Петр 4-бөлүм 7-аятта баардык нерсенин аягы жакын болду. Ошондуктан эмне дейт? Акылдуу болгула жана сыйынуу үчүн сергек болгула. Ыйса Машаяктын келерине өтө аз калды. Биз ошол Ыйса Машаяктын келерине даяр болушубуз керекпиз. Анткени Ыйса Машаяк келгенде биз ага окшош болуп калабыз. Ага үмүттөнгөн адамдардын баардыгы ал таза болгондой эле өзүн баардык нерседен тазартат дейт. 1 Петр 1-бөлүм 19-аятта Ыйса Машаяк айтат: кемчиликсиз таза козунун кымбат баалуу кан аркылуу куткарылгандыктан, эми биз куткарылгандан кийин кемчиликсиз таза Кудайга окшоп таза болушубуз керекпиз. Таза Машаяк менен жолугушубуз үчүн биз дагы таза болуп, ар бир нерседен таза болушубуз керекпиз. Таза болуш үчүн эмне керектелет? Бизден аракеттер жумшалышы керек. Күнөөдөн алыс болушубуз керекпиз. Кудайга жакпаган нерселерден арылышыбыз керекпиз. Римдиктер 13-бөлүмдө силер убакыттын жакындап калгандыгын билесиңер. Ошондуктан караңгынын иштеринен баш тартып, жарыктын балдары болгула. Ичкиликти, аял эркек жандуулукту, бузуктукту таштагыла. Ыйса Машаяк менен тыгыз байланышта болгула. Денеге кам көрүүнү кумарга айландырбагыла. Уктап жаткан учурда чилекейин төгүп, жылаңач уктай берет. Уят экендигин дагы билбестен уктайт. Биз түнгө таандык адамдар эмес, жарыкка ээ болгон жарыктын балдарыбыз. Ошондуктан жылаңач калып уят болбош үчүн өзүнүн кийимдерин сактап жүргөн адам бактылуу деп айтылат. Ошондуктан Машаяк кандай ыйык, таза болсо, биз дагы баардык нерседен өзүбүздү таза алып жүргөнгө аракет кылышыбыз керекпиз. Соттоло турган, кыйрай турган адамдарга окшоп жашаганыбыз туура эмес. Ушуга чейин бүгүн айтып берейин. Ыйса Машаяк келеринин астында машаякчылар кандай жашоо менен жашашы керек дегенди бүгүн айтып берейин дедим эле, бирок убакыттын
болбогондуктан чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн адамдардын ичинен бизди биринчиден куткарып алып, өзүңүзгө чакырып, айырмалап, ыйыктап, кайрадан келе турган Теңирдин келүүсүн күтүп жашашыбыз үчүн жардам бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Ыйса Машаяк келген учурда биздин даңкыңыздан ажыраган денебизди даңктуу денеге айландыра тургандыгыңызды да жакшы билебиз. Эми ушул үмүткө ээ болгон адамдар катары Ыйса Машаяк кандай таза болсо, биз дагы бардык нерседен таза болуп жашашыбызга, дайыма биздин ойлорубузду, жүрөгүбүздү, иштерибизди ыйыктап, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында ашкерелөөгө ээ болбостон, кайраттуулук менен сиздин алдыңызга жашай тургандай болуп жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.